Assalamu alaikum мекендештер, саламатсыздарбы туугандар. Бүгүнкү тема биз балдарды кантип оорудан сактап калабыз, кантип балдар оорубасын деген теманын бир эле бөлүгү бул жеген тамак жөнүндө бир аз айтып берейин. Мен ушул жерге бүгүн бир дүкөнчү кыз менен таанышып, ал мени жакшы тааныйт экен. Мен айттым, мага берип турчу ушул тамактарын кайрасага кайтарып берейин деп мен алып келдим. Бул жерде Кыргызстандан чыккан дагы продукталар бар, Москвадан келген да продукталар бар, Казакстандан келген продукталар бар. Мына ушул нерселер, мына ушул заттар, продукталар өзү 3 күндө эле желиш керек да. Мына мисалы мен мынагы картошканын чипсы дешеби, мына ушул нерсе өзү пакеттин ичиндеги нерсе 3 күн ичинде желиш керек. Бирок ал 3 күн ичинде сатылбайт, билесиздер. Ошон үчүн мунун ичинде ушул ичиндеги продукты азык зат бузулбаш үчүн химиялык заттарды кошуп көпкө чыдай турган кылып коет. Мына ушул химиялык затта себеп турат да. Ушул химиялык зат организмге киргенден кийин организм аны тааныбайт. Организм биз ушундай жаралганбыз, биз натуралдык гана нерсени тааныйт да. Мына биздин ашказаныбыз, өтүбүз, уйку безибиздин соктору, өттүн өзү, өттүн ичиндеги белокту, углеводду, майларды эрите турган ферменттер, булар бизде натуралдык гана заттарды тааныйт да. А химиялык затты алар мээге кабар берет да. Мага химиялык зат келди, мен аны кантип эритем дегенде, мен айтат, аны эриткенде сенде эчтеке жок болсо, аны ичеги отурукташтырып кой дейт да. Мына ошентип бул химиялык заттар ичегиде отурукташат. Эми ичегиде отурукташат деген сөздү силер ошол ичегини айланып оролуп жайгашкан без тамырларда отурукташып калат деп элестеткиле. Кан тамырда отурукташып калат деп элестеткиле. Демек, биз ар бир органыбыз, көзүңүз болобу, бутуңуз болобу, тырмаңыз болобу, чачыңыз болобу, ар бир органыбыз клеткадан турат. Мына ошол клеткага кан барыш керек, жакшы тамак сууну алып барыш керек, жана ошол клетка иштеткенден кийин керексиз нерсени көк кан тамыры менен без тамыр алып кетиш керек. Биз мен тамашалап мынтип айтканда, сиз көп шлангалардан турасыз деп элестетиңиз дейм да. Мына ошол шлангдын ичи, ошол шлангга окшогон кан тамыр, без тамырдын ичи таза болуш керек. Алар мына ошого окшогон химикат заттар менен толуп калат. Муну шлак деп койсок болот, муну токсин деп койсок, муну эрибеген заттар деп коебуз да. Мына ушул шлак, токсин, эрибеген заттар биздин без тамыры менен кан тамырынын ичин ээлеп калгандан кийин эми элестетиңиз. Сиздин органыңызга кандайча кан барат, кандайча ал жерде керектүү нерсени алып кете алат. Демек, биз жеген тамактын айынан организмди ооруга алып келип атабыз. Азыркы мына врачтар баарыбыз эле мынтип айтабыз да, оору жашарды депчи. Эмнеге жашарды? Оору деген мына ушул жеген тамактын айынан, ичкен суунун айынан жашарды. Жаш бала туулгандан, эң эс тартып калгандан биз аны жакшы көрүп, кириешки болобу, башка болобу, кола болобу, фанта болобу, баарын алып келип беребиз. Биз аны менен баягы ширин болгон үчүн бала ошого жабышып, күлүп ошону алып бер деп ыйлайт. Биз аны менен биз анын организмин керексиз нерсени толтуруп атканыбызды негедир элестетпейбиз. Жаш бала ошол жашынан жеген үчүн, организмге керексиз нерсе толуп калган үчүн ал ооруга чалдыкты дагы, анан биз оору жашарды деген тиянакка келип отурабыз. Союз мезгилинде чоңойгон адамдар биз илгери биз мына бүт эле Кыргызстан 80%, 90% ушундай чоңойгон. Апабыз жапкан нанды алат элек, жада калса биз арыктагы сууну, пахта терип жүргөндө нанды жейтип арыктагы сууну ичип алсак да эч качан ооруган эмеспиз. Ошол апабыз жеген нанды алып туруп, үйдөн бир пыяла чайга 2 кашык кумшекер кошуп туруп ичип туруп, ошол менен деле эч кандай ооруган эмеспиз. Биз жашыбызда оору дегенди анча билген эмеспиз. Болгону гана көп жаштар ангина, тонзиллит менен ооруган. Эмне үчүн? Себеби деген керексиз нерсе ушул жерде лимфа бездеринде чогулат да, ушул жерден биринчи реакцияны ушул жерден берет. Мына ушул гана оору көбүрөөк кездешкен. Оорулар өтө аз кездешкен.
Демек биз балдарыбызды сакташ үчүн, балдарыбыздын ден соолугу чың болуш үчүн биз аларга натуралдык тамакка өткөрүшүбүз керек. Азыркы учурда Ерлан Көкүлов деген бала мага абдан жакты, ушул баланын тактикасы. Туруп калган тамактарды кайра сатабыз. Эми бул нерсе мен ойлойм да, ар бир адамдын жүрөгүндөгү ыйманы боюнча да, жүрөктө сиз кой мен сатып аткан нерсе зыян болуп, элиме зыян болсо, мен аны сатпайм деп ар бир кыргыз жаран болобу, ар бир кыргызстандык ошол нерседен артка кайтса, демек биз ошол кыргызстандыктын ден соолугун ойлогон болот элек. Биз күнүмдүк жашоо үчүн жок, мен аны сатпасам кантип ананды багам дейт. Жок, мен ойлойм да, биз ушуну сатпасак дагы бизге Кудай Таалам бере турган жакшылыгын бере берет. Ушуну ар бир адам түшүнүш керек болуп атат да. Ошол саткан нерсе, ошол жасаган нерсе менин кыргызстандыгыма деги эле адам затына зыян алып келсе, мен аны сатып эмне кылам деп биз жүрөгүбүзгө көбүрөөк ыйманды, ынсапты салганыбызда биз мындай ишке бармак эмеспиз. Ушул нерсе азыр жаш балдар, жаштар арасында, жаш турмушка чыккан кыз келиндер арасында, жаш үйлөнгөн балдар арасында дагы балалуу болуш кыйын болуп атат. Эмне үчүн? Мына ушул химиялык заттар, мен башында айткандай, ашказан ичеги өттүн жанындагы бес тамырларга отукташып калган үчүн ушул органдар оорулушуп, ушул органдын түбүндө жайгашкан жыныстык органдар кысып калгандыктан, жыныс органда жакшы кан барып, жакшы керексиз нерсе кетпеген үчүн жатын баланы кармай албай калгандыктан, алар эрте эле боюнан түшүп калуу оорусу менен жабыркап атышат. Ошол эле ичегилер, ошол эле керексиз заттар эркек баланын жыныс органын кысып калган үчүн, простата деген органды кысып калган үчүн, табарсык сийдик жолдорун кысып калган үчүн эркек балдардын жыныстык жөндөмдүүлүгү төмөн болуп баратат. Демек, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, деги эле мени угуп жаткан туугандар, биз жакшы кыргызга тукум калтыралы десек, демек биз үйлөнүп жаткан кыз менен баланы сөзсүз түрдө бир дарылоодон өткөрүп алышыбыз керек. Ар бир жашты өткөрүп алышыбыз керек. Эмне үчүн? Алар 92-жылдан бери Кытайдан келгенби, башка жактан келгенби, бүт химикат менен чоңоюшкан. Демек, биз ошолордун жеген, керексиз, сиңбей калган нерселерин тазалап алгандан кийин гана биз жакшы муун калтырабыз. Биз кыргыз элине жакшы муунду, кыргыздын гени тазалансын десек, анда биз уулуң менен кызыңды сактап, ошолорду профилактикадан өткөргүлө деп айтып кетер элем. Урматтуу мекендештер, демек, дагы бир жолу айтарым, натуралдык ыкмага өтөлү, натуралдык нерсени жегенге ошого көнөлү, химикаттык заттардан алыс болойлук. Көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.